Мунун эч кандай жамандыгы жок. Кайсыл тармак болбосун. Бардык тармакта сөзсүз жакшылык мананы кыл демейинче болбойт. Бардыгы бир тармакка кирдиң, бир жумушкачы. Ар бир жумушту өзүнүн ордуда кылбаса канча ачууланасың да. Ошондон сөзсүз аны көрсөтүп бере турган адам болуш керек. Эми караң, эки дүйнөнүн бактылууну алып келгенге ар бир адам милдеттүү сезиш керек. Бардык пайдасын. Мисалы, менин деле өзүмдүн ушул жерге келип отуруп калышыма себеп бул даават эле да. Ушул жерге келип аз адамдарга кандайдыр бир деңгээлде өзүмдүн билген нерсемди айтып отурганга бул себеп. Болбосо чынын деле эгер даават жок болсо мен деле бир сахнада жүрмөкмүн. Мен деле ырдап жүргөн адаммын. Мен деле ошол эле бийлеп жүргөн адаммын. Мен деле ошол эле тамада болуп тойлоду өтүп жүргөн. Каалагандай кыласың, акча үчүн адам аласың, каалаганын кылат да. Ошондон кызыктуураак алып барышлык үчүн ал жерде эмне гана кылдырбайт да азырчы. Ошондон ушул бардыгыны өзүбүздүн баягы ата бабабыздын салтына дегеле ата бабабызды, өзүбүздүн бир тууганыбызды уят кылбай турган нерсе мына ушул даават да. Ошондон эгер улутумду уят кылбайын десең, уулдарыңды тарбия. Элимди уят кылбайсың, кыздарыңды тарбияла дегендей, бардыгыны тарбия кыла турган мына ушул даават. Мына ушул дин. Мунун жалаң пайдасы гана бар, зыяны жок. Эми караң, ошол эле учурда эми кемчиликтерин айтып атат. Кемчилик бар, бардыгыда периште эмеспиз. Айтылган сындардын бардыгын кабыл кылып келатабыз. Анан мен айтып атам, учкан куштун бардыгы эле шумкар эмес. Жүгүргөн аттын бардыгы эле тулпар эмес. Сакал коюп, допу кийип алган бардыгы эле таксыр молдо давачы эмес да. Давачы эмес. Казак туугандардын баягы интермесияда же болбосо баягы эмне деп коет, ошо сахнада ойногондор да жүрбөйбү? Баласы астафырла онун сакал койбойт деп атасы айтып атпайбы? Анда орустун Иванды мынандай сакалы бар, ошол молдобу, ошол адал иш кылабы депчи. Ошондой эле бул коюп койгон адамга өсө берет. Эң негизгиси биз мүмкүн болушунча ар бирөөбүз жакшы жагыбызды көрсөтүп, дегеле калган адамдардын жакшы жагын алып үйрөнүштүн аракетин кылышыбыз керек.